Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 9-бөлүм. Канткенде чыдай алгыс нерсени алмаштыргыс нерсеге айлантууга болот. Сиздин жашооңузду чечкиндүү түрдө өзгөртө турган адаттарды калыптандыруунун негизги сыры 30 күндүн ичинде. Ийгиликтүү адамдар ийгиликтүү болуп төрөлүшпөйт. Алар жолсуз адамдар жасаганды аябай жактырбаган нерсени жасоо адатын калыптандыргандыгынын аркасы менен ийгиликке жете алышкан. Бул ийгиликтүү адамдардын өзүнө да дайыма эле жага бербейт, бирок өздөрүн колго алып, керек нерсени жасашат. Дон Маркис, америкалык жазуучу жана журналист. Мотивация биздин кандайдыр бир нерсени жасоого мажбурлайт. Адаттар аны жасоону улантууга мажбурлайт. Джим Рон. Жашоо сапаты толугу менен биздин адаттарыбыздан көз каранды болот деп айтышат. Эгер адам ийгиликтүү жашоо кечирип жатса, анда анын болгону өзү каалаган ийгиликке жетүү жана сактап калуу үчүн зарыл адаттары бар. Эгерде кимдир бирөө ийгиликке жете албай жатса, анда ал азырынча буга зарыл болгон адаттарды өзүнө калыптандыруу үчүн жетишээрлик күч жана убакыт сарптаган жок. Адаттарыбыз биздин жашообузду түзөөрүн эске алуу менен биздин ар бирибиз бир адаттарыбызды контролдоо адатын калыптандырышыбыз жана такшалтышыбыз керек экенин божомолдоо логикалуу болмок. Биз жүрүш-туруштун өзүбүз каалаган результаттарга жетүүгө түрткү берген пайдалуу түрүн аныктоого, бышыктоого жана сактоого үйрөнүүгө милдеттүүбүз. Ошол эле учурда тескерисинче бизге ички потенциалыбызды толугу менен ишке ашырууга мүмкүндүк бербеген баардык негативдүү адаттардан арылышыбыз керек. Адаттар регулярдуу кайталанган жүрүш-туруштар. Алар эреже катары аң сезимсиз деңгээлде жасалат. Сиз муну түшүнөсүзбү же жокпу, бирок сиздин жашооңузду сиздин адаттарыңыз жараткан. Мындан ары да жарата берет. Ошондуктан эгерде сиз аларды контролдобосоңуз, анда алар сөзсүз түрдө сизди башкара баштайт. Тилекке каршы, эгерде сиз көпчүлүк адамдардай эле болсоңуз, анда сизди эч качан позитивдүү адаттарды иштеп чыгууга жана сактоого, же өздөштүрүүгө жана көзөмөлдөөгө эч ким үйрөткөн эмес. Бир да мектепте аны үйрөтпөйт. А бирок ушундай курсту киргизүү керектигин айкын нерсе. Ал биздин жашоодогу ийгиликке жетишибиз үчүн мектептеги башка сабактардын баарына караганда бир топ маанилүүрөөк болмок. Эч ким бизди өз адаттарыбызды өзүбүзгө баш ийдирүүгө үйрөтпөгөндүктөн, аларды контролдоодо жасалган баардык аракеттер ар бир жолу уламдан улам оңунан чыкпай кала берет. Баарына белгилүү жаңы жылдык убаданы мисалга алалы. Жаңы жылдын алдында адамдар өздөрүнө убада берүүнү абдан жакшы көрүшөт. Адат болуп калган жеңилүү жаңы жылдык убада. Жыл сайын миллиондогон адамдар эң эле жакшы ниет менен өздөрүнө жаңы жылдык убада беришет. Бирок алардын 5%дан азы гана убадасын аткарышат. Чындыгында жаңы жылдык убада бул жашоосуна пайдалуу адатты, эрте мененки көнүгүү же эрте менен эрте туруу сыяктуу киргизүүгө же зыяндуу адаттан тамеки чегүү же фастфудка көнүп калуу сыяктуу кутулууга болгон каалоо. Жаңы жылдык убаданы иш жүзүндө аткарууга келгенде статистикалык маалыматтарды келтирүүнүн деле кереги жок деп ойлойм. Себеби адамдардын көпчүлүгү январдын аягына жакын убадаларынан баш тарта башташат. Бул көрүнүштөрдү көпчүлүгүбүз байкаган болушубуз керек. Мисалы, эгерде январдын 1-жумасында спорт залга барган болсоңуз, ошол учурда машинаны токтотууга унаа токтотмодон орун табуу канчалык кыйын экенин билесиз. Унаа токтотмого эң эле жакшы ниеттери бар адамдарга таандык машиналар толуп кеткен. Жаңы жылдык убадалар менен куралданган адамдар бул жылы арыктап, мурунку формасына келүүгө чечкиндүү дит коюшкан. Бирок эгерде айдын аягында тренажер залына келсеңиз, унаа токтотмонун жарымы бош турганын көрөсүз. Жаңы жылдык адаттарды системалуу түрдө бекемдөөгө жардам берген, текшерилген стратегия менен куралданбаган көпчүлүк адамдар жеңилип калышат. Эмне үчүн бактылуу, ден соолукта жана ийгиликтүү болууга зарыл адаттарды калыптандыруу жана сактоо ушунчалык кыйын? Көндүмгө баш ийгендик. Өзгөрүү жабыркатат.
азыраак же көбүрөөк деңгээлде биз баарыбыз өзүбүздүн эски адаттарыбызга баш ийип калганбыз жана баңгизаттарга болгон көз карандылык сыяктуу эле алардан да көз карандыбыз. Адат ал психикалык болсун же физикалык болсун кайталоонун натыйжасында жетишерлик терең отурукташып алгандан кийин эреже катары андан арылуу бир топ эле кыйын болот. Бирок мындай кырдаал эгерде сиздин эффективдүү текшерилген стратегияңыз жок болсо гана орун алат. Эмне үчүн адамдардын көпчүлүгү жаңы, пайдалуу адатты калыптандыра жана сактай албагандыгынын негизги себептеринин бири алар кандай кыйынчылыктарды жеңүүгө туура келерин билишпейт жана алардын утушту камсыз кылган стратегиясы жок. Жаңы адаттарды калыптандырууга канча убакыт кетет? Жаңы адаттарды жаратууга жана эски адаттан арылууга канча убакыт кетери тууралуу окумуштуулардын пикирлери ар түрдүү. Алардын ар бири жөнөкөй адамга бир сеанстык гипноз же 3 жумадан 3 айга чейинки убакыт талап кылынары тууралуу далилдерди көрсөтүүгө даяр. 3 жумалык убакыт жөнүндөгү кеңири белгилүү миф 1960-жылдары белгилүү болгон психокибернетика ийгилик механизмин чогултуу жана боюнча көрсөтмөлөр китебинен алынган болсо керек. Аны психикалык хирург Максвелл Мальц жазган. Ал өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө майып болуп калган адамга өзүнүн буттарынан айрылгандыгына көнүү үчүн орточо 21 күн керек болоорун ачкан. Ушунун негизинде автор жашоодогу ар кандай олуттуу өзгөрүүлөргө көнүү үчүн 3 жума убакыт кетет деп айткан. Бул жарыяга жооп катары кээ бир башка эксперттер жаңы жүрүш-туруш үлгүсүн автоматизмге жеткирүү анын татаалдыгынан көз каранды экендигин көрсөтүшкөн. Жүздөгөн кардарларым менен иштешүүдө байкаган менин жеке тажрыйбам жана чыныгы результаттар туура стратегия бар болгон учурда гана ар кандай адатты 30 күндүн ичинде өзгөртүүгө болот деген жыйынтыкка келүүгө мүмкүндүк берди. Көйгөй жараткан нерсе адамдардын көпчүлүгүндө эч кандай стратегиянын жоктугу. Жыл өткөн сайын алар өздөрүнө болгон жана өздөрүнүн жакшы жакка өзгөрүүгө болгон жөндөмдүүлүгүнө ишенимин жоготушат. Себеби алардын ийгиликсиз аракеттери чоң жүккө айланат да өтө алгыс тоскоолдук болуп калат. Бул учурда албетте кандайдыр бир нерсени өзгөртүү керек болот. Канткенде өз адаттарыңыздын кожоюну болуп кала аласыз. Канткенде сиз каалаган жаңы, пайдалуу жана ар кандай адаттарды таанып билип, өзүңүздө пайда кылып жана сактап калууну үйрөнүү менен өз жашооңузду жана келечегиңизди толук контролдоону өз колуңузга алууга, ошондой эле зыяндуу адаттардан ырааттуу жана ишенимдүүлүк менен арылууга болот. Эң жакынчы убакыттын ичинде ушундай жасоого мүмкүндүк берген туура стратегия тууралуу билесиз. Бул стратегия тууралуу адамдардын көпчүлүгү азырынча билишпейт. Сыйкырдуу таң практикасынан алынган 30 күндүк жаңы адаттарга ээ болуу стратегиясы. Ал чындыгында иштейт. Буга чейин айтып кеткендей, адамдардын көпчүлүгүнө пайдалуу адаттарга ээ болууга жана бекемдөөгө бөгөт болгон негизги тоскоолдуктардын бири туура стратегиянын жоктугу болуп эсептелет. Алар эмнени күтүүгө болоорун билишпейт. Ошондой эле бул жолдо сөзсүз түрдө пайда боло турган көйгөйлөрдү жеңүүгө даяр эмес. 30 күндүк убакыттын 10 күндүк жаңы пайдалуу адатты толук өздөштүрүүгө же эски зыяндуу адаттан арылуу үчүн зарыл 3 фазага бөлүүдөн баштайбыз. Бул фазалардын ар бири түрдүү эмоционалдык көйгөйдү чечүүгө жана жаңы адатты калыптандыруунун жолунда турган психологиялык конкреттүү тоскоолдуктарды жеңүүгө арналган. Кадимки орточо статистикалуу адам бул тоскоолдуктардын жана көйгөйлөрдүн бар экенин аңдап түшүнбөйт. Ошондуктан алар менен кездешкенде колун өйдө көтөрүп жеңил беришет. Күрөшүүнү токтотот. Себеби кантип күрөшүүгө болоорун билбейт. 1-күндөн 10-күнгө чейин. 1-фаза. Чыдай алгыстык. Баардык жаңы адатты пайда кылуунун же эски адаттан арылуунун 1-10 күнү чыдай алгыс нерседей сезилиши мүмкүн. Алгачкы бир нече күн жеңил өтөт. Алган эмес кызыктуу да болот. Себеби кандайдыр бир жаңы нерсе болуп жатат. Бирок жаңычылык өтүп кеткенден кийин анын катаал чындык алмаштырат. Кокусунан баары жакпай баштайт. Ал жабыркатат. Мындан ары кубаныч алып келбейт жана жагымдуу эмес. Сиздин ар бир клеткаңыз өзгөрүүгө каршылык көрсөтөт. Акылыңыз кабыл албайт. Анан сиз
Мен муну кандай гана жек көрөм деп ойлойсуз? Сиздин денеңиз каршылык көрсөтөт. Денеңиз сизге мен өзүмдү кандай сезип жатканым мага жакпай турат деп айтат. Эгерде сиз эрте ойгонуп төшөктөн туруу адатын, айтмакчы бул адатты кийинкиге калтырбай азыр эле калыптандырууну баштоо керек. Калыптандырууну чечсеңиз, биринчи 10 күндүн ичинде ушул сыяктуу нерсени сезесиз. Ойготкуч сааттын коңгуроосу шыңгырады. О Кудай, чын эле таң атып калдыбы? Тургум келбей жатат. Мен аябай чарчап турам. Дагы бир аз убакыт уктап алышым керек эле. Жок дегенде 10 мүнөт уктап алайынчы. Ошентип, анан ойготкуч сааттын кайталоо баскычын басасыз. Көпчүлүк адамдар бул жан чыдагыстай сезилген 10 күн убактылуу көрүнүш экенин түшүнүшпөйт. Алар өздөрүн азыркыдай мындан ары да дайыма сезе беришет деп ойлошот. Анан өздөрүнө айтышат. Эгерде жаңы адат ушундай көп ыңгайсыздыкты жана жабыркоону алып келсе, ал жөнүндө унутуу керек. Ал мунун баарына арзыбайт. Натыйжада адамдардын 95% орто саар көпчүлүк эрте менен көнүгүүлөрдү жасоого, тамеки чегүүнү таштоого, ден соолукка пайдалуу азык менен тамактанууга, үй бүлөлүк бюджеттин чегинен чыкпоого же башка алардын жашоосун жакшыртууга жөндөмдүү жаңы адаттарга ээ болууга бир эле жолу аракет кылгандан кийин уламдан улам жеңилип кала беришет. Мына ушул жерде сиздин калган 95%дын үстүнөн болгон артыкчылыгыңыз катылып жатат. Эгерде сиз биринчи 10 күнгө даяр болсоңуз, анда ийгиликке жеткирген баарын төлөөгө, убактылуу кыйынчылыктарды алып келген биринчи 10 күнгө чыдасаңыз, чыдамкайлык көрсөтсөңүз, анда жеңүүгө мүмкүндүгүңүз бар. Ал эми эгерде жыйынтыгында жеңүүгө ниеттенип турган пайдалар жана артыкчылыктар бир топ чоң болсо, 10 күндүн ичинде эмне гана болбосун чындап чыдап коюуга болот эмеспи? Туура айтамбы? Демек, жаңы адатка өтүүнүн биринчи декадасын пикник деп атоого мүмкүн эмес. Бул убакыттын ичинде кабыл албай жатканыңызды сезесиз. Убакыт өткөн сайын жек көрө башташыңыз да мүмкүн. Бирок ички каршылык көрсөтүүнү жеңип, сынактан ийгиликтүү өтүүгө күчүңүз жетет. Өзгөчө экинчи фазанын башталаары менен жеңилдей баштаарын, сыйлык катары жашоодо каалаган нерселериңиздин баарын жаратуучу баа жеткис жөндөмдүүлүккө ээ болоруңузду эсиңизден чыгарбасаңыз, анда өтө аласыз. 11 күндөн 20 күнгө чейин. Экинчи фаза. Ыңгайсыздык. Эң кыйын 10 күндүк биринчи фазадан кийин сиз экинчи 10 күндүк бир топ жеңил фазага өтөсүз. Сиз жаңы адатка күнө баштайсыз. Ананда бул убакта сизде жаңы адат менен байланышкан белгилүү бир ишенимдүүлүк жана позитивдүү ассоциациялар пайда болот. 11-20 күндөрү чыдай алгыс деп атоого мүмкүн болбогону менен, алар мурдагыдай эле ыңгайсыздык жаратат жана сизден өздүк тартипти жана милдеттүүлүктү талап кылат. Бул баскычта дагы деле жүрүш-туруштун эски үлгүсүнө кайрылып кетүү азгырыгы бар. Эрте менен эрте туруу адатын калыптандыруу мисалын дагы бир жолу карап көрөлү. Дагы деле мурункудай ойготкуч сааттын кайталоо баскычын басып коюп, дагы бир аз уктап тургуңуз аябай келет. Себеби сиз абдан узак убакыт бою ошондой жасап жүргөнсүз. Бирок бекем жана чечкиндүү болуңуз. Сиз чыдай алгыс фазасынан ыңгайсыздык фазасына эбак эле өтүп кеткенсиз. Анан бир аздан соң башкача жасай албай тургандыгыңызды түшүнөсүз. 21 күндөн 30 күнгө чейин. 3 фаза. Жеңе албастык. Акыркы 10 күндүк фазага жеткенде адамдар ага жете алган аз сандагы адамдар. Дээрлик дайыма абдан олуттуу ката кетиришет. Себеби кээ бир адистердин дээрлик бардык жаңы адаттын калыптанышы үчүн 21 күн талап кылынат деген кеңири белгилүү кеңешин карманышат. Бир жагынан алардын айтканы да туура. Жаңы адаттын калыптанышына чындыгында 21 күн убакыт биринчи 2 фаза кетет. Бирок 3-10 күндүк фаза анын бекемделиши үчүн чечүүчү мааниге ээ. Акыркы 10 күндүн ичинде жаңы адатты жагымдуу сезимдер менен ассоциациялоо аркылуу позитивдүү түрдө бекемдейсиз. Биринчи 20 күндүн ичинде ага байланыштуу бир гана жабыркоону, ыңгайсыздыкты сезгенсиз. Эми жаңы адатты жек көрүп, ага каршылык көрсөтүүнүн ордуна аны калыптандырып алгандыгыңыз үчүн өзүңүз менен сыймыктана баштайсыз.
Анан дагы так ушул 3-фазада чыныгы трансформация болуп өтөт. Себеби эми жаңы адат сиздин мүнөзүңүздүн ажырагыс бир бөлүгү болуп калат. Ал сиз болууга алектенип жаткан адам менен болуп бара жаткан адамдын ортосундагы ажырымды бир топ кыскартат. Сиз өзүңүздөн бул адат калыптанган адамды көрө баштайсыз. Эрте туруу мисалына кайрылалы. Мен торгой эмесмин деп айткан адамдан мен торгоймун деп айткан адамга өтөсүз. Эрте менен ойготкуч сааттын коңгуроосун үрөйүңүз учуп күткөндүн ордуна эми анын үнүн укканда кубануу менен ойгонуп, жаңы күндү баштайсыз. Себеби 20 күн катарынан ушундай жасагансыз. Азырага көнүп калдыңыз. Анан сиз жаңы адаттын пайдасын жана артыкчылыктарын ачык көрө баштайсыз. Көп адамдар ушул учурда өздөрүнө ашыкча ишенип мактанышат. Болжолдуу түрдө мен 20 күн бою эрте тура алдым. Эми 1-2 күн эс ала турсам болот деген сыяктуу ойлонушат. Тилекке каршы, биринчи 20 күн процесстин эң эле татаал бөлүгү болуп эсептелинет. Жаңы адаттын позитивдүү түрдө бекемделишине жетишерлик убакыт бөлгөнгө чейин бир нече күн эс алуу кайрадан ал адатка кайрылып келүү милдетин бир топ кыйындатат. Ушул 3-фазада адам жаңы адаттан рахат ала баштайт. Бул убакыт өткөндөн кийин анын жаңы адаттан баш тартып кетпестигине кепилдик болот. Бирок мен чуркаганды жек көрөм. Бирок мен жөөкүлүк эмесмин да, Джон. Негизи мен чуркаганды жек көрөм. Мен өзүмдү чуркаганга мажбурлай албайм да, деп досум Джон Берговко байкуш болуп айттым. Койчу эми, Хел. Бул алдыңкы катар кайрымдуулук фондуна акча чогултуу үчүн да, деп жооп берди мага Джон анда. Уксаң, мен деле марафонду чуркап өтө албайм деп ойлогом. Эгерде чечкиндүүлүк жана энтузиазм менен чуркасаң, сен чуркай аласың. Сени ишендирип кетем. Бул чындыгында жашоону түп тамырынан бери өзгөртүүчү тажрыйба болуп калат. Мен ойлонуп көрөйүн. Чындыгында бул жолу Джондон кутулуу үчүн эле ойлонуп көрүүгө убада бердим. Мени туура эмес түшүнүп калбаңыз. Мен алдыңкы катар кайрымдуулук фондунун миссиясына ылайык сезим менен ишенип келгеним жана ишенем дагы. Көптөгөн адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөрткөн фонддун ишмердүүлүгүн дайыма колдоп келгем. Көп жыл бою бул организацияга акча садага берип жүрдүм, бирок марафондо чуркагандын ордуна чек жазып берип коюу мен үчүн абдан жеңил болмок. Мойнума ала турган болсом, эгерде артымдан эле бирөө кубалап албаса, акыркы 10 жылдын ичинде бир кварталдан ашык бир да жолу чуркаган эмесмин. Мектепте да дене тарбия боюнча жетишпегендердин катарына жазып коюшпасын деп эле чуркачумун. Анын үстүнө автомобиль кырсыгына дуушар болгондо анда мен 20 жашта элем. Жамбаш сөөгүм менен кашка жилигим олуттуу жабыркап калган эле. Ошондон бери майып болуп калган бутумду күчүркөнүп алуудан коркчумун. Чындыгында тоого лыжа тепкени кетип бара жатып, коркунучтуу элестен кутула алчу эмесмин. Тоодо кандайдыр бир нерсеге жармашып турам. Ылдый кулайм. Анан менин кашка жилигимдеги металл стержин теримди тешип өтүп, сороюп чыгып калган болот. Коркунучтуу ой. Бирок буттардын сындырып алган узак убакыт бою ал эч качан баспайт деп айтып келишкен адамдын башына мындай ойлор келиши толук мүмкүн эле. Джон менен болгон сүйлөшүүдөн бир жума өткөндөн кийин коучинг боюнча менин кардарларымдын бири Кэти Фингерхуд өзүмдөгү экинчи жолку марафонго катышты. Хел, эң сонун нерсе болду. Мен өзүмдү колунан баары келе турган адам катары сезип жатам, деди ал мага. Джон менен Кэтинин марафон жөнүндө аябай толкунданып айткан сөздөрүнөн кийин мен жөөкүлүк эмесмин деген негативдүү нанышты жеңип, балким турган жеримден чуркап көрүүгө убакыт келди деп ойлоно баштадым. Жашоодогу баардык башка нерселер сыяктуу эле, эгерде башкаларын жасай алышса, мен да жасай алам. Анан ошол нерсени жасадым. Кийинки күнү эрте менен марафонго бараткан жолумдагы 1-километрди чуркап өтүүгө чечкиндүү ниет кылып, бутума баскетбол кроссовкасын кийдим да, тааныш угулабы, үйүмдүн чоң эшигин көздөй жөнөдүм. Чындыгында мен бул учурду чыдамсыздык менен күткөн болчумун. Эсиңизде болсо керек, жаңы адаттын биринчи күндөрү эреже катары өтө эле кызыктуу болот жана толкундантат. Энтузиазм менен шыктанган бойдон жол бойлоп чуркап жөнөдүм. Тротуардан бурулууну чечтим. Бирок жолдон тротуарга секирип өтөм деп кызыл ашыгымды кайрып алдым да, жерге кулап түштүм. Асфальт жолдо бутумдун катуу ооруганынан тырышып жатып, мунун баарын себепсиз эле болуп жаткан жок.
чамасы мен үчүн чуркоону баштоо үчүн бул жакшы күн эмес дедим. Бирок эртең да чуркап көрөм деп ойлодум. Анан эртеси так ойлогондой жасадым. 30 күн. Чыдай алгыстан ансыз жашай албайм дегенге чейин. Кийинки күнү мен марафонго официалдуу түрдө даярдык көрө баштадым. Бирок менин энтузиазмым бир нече кварталга гана жетти. Себеби денемдин ооруганы ушунча узак убакыттан бери ишенип келе жаткан мен жөөкүлүк эмесмин деген нерсени көшөрүп эстетип жатты. Жамбаш сөөгүм сынып ооруп, кашка жилигим абдан катуу сыздап жатты. Бирок мен мурункудай эле чечкиндүүлүк менен бара жаттым. Биринчи жабыркаткан километрди чуркап өткөндөн кийин мага план керек экенин түшүндүм. Мен китеп дүкөнгө бардым да Дэвид Витсеттин «Жөөкүлүк эместер үчүн марафон боюнча көрсөтмөлөр» аттуу эң сонун китебин сатып алдым. Эми менин планым бар эле. Биринчи күндөн 10-чу күнгө чейин. Чуркай баштаган биринчи 10 күн физикалык жактан оор болду. Көп жапа чектим. Психологиялык жактан абдан кыйын болду. Күн сайын мага башымдан угулган орто саардыктын үнү менен үзгүлтүксүз күрөшүү жүргүзүүгө туура келди. Ал мунун баарын таштап коюун нормадагы эле көрүнүш деп жатты. Бирок ал үн туура эмес айтып жаткан эле. Жеңил нерсени эмес, туура нерсени жаса деп өзүмүн эсиме салып жаттым. Анан чуркоону уланта бердим. Мен абдан чечкиндүү дит койгон элем. 11-чи күндөн 20-чы күнгө чейин. Бул күндөрдө бир аз жеңилирээк болуп калгандай сезилди. Мага дагы деле чуркоо жакпай турду. Бирок эми чуркоону жек көрбөй калдым. Өмүрүмдө биринчи жолу эрте менен чуркоо адаты менде калыптана баштады. Мурда автомобилдин рулунда отуруп, четтен байкап, ушундай зериктирген нерсе менен кантип бул адамдар жалкоолонбой алектенип жүрүшөт деп айран калган учурларындагыдай чуркоо мен үчүн коркунучтуу иш болбой калды. Дээрлик 2 жума бою күн сайын чуркагандан кийин эрте менен ойгонуп чуркоого жөнөө мен үчүн таптакыр нормадагы көрүнүш катары сезиле баштады. Анан мен мурункудай эле чечкиндүү дит коюп чуркап жүрдүм. 21-чи күндөн 30-чу күнгө чейин. Бул декада бир топ жагымдуу болуп калды. Чуркоону жек көрүү деген эмне экенин дээрлик унутуп калдым. Мен автоматтуу түрдө ойлонбой туруп чуркоого чыгып жаттым. Ойгоноорум менен чуркоо үчүн кроссовкамды бутума илем да күндө өтүп жүргөн аралыкты чуркап өтөм. Чуркап бараткан учурдагы ички талаш токтоду. Алардын ордуна позитивдүү аффирмацияларды окуу менен өзүн жетилтүүгө арналган аудио жазууларды угуу келди. 30 күндүн ичинде өзүмдүн чуркоо мен үчүн эмес деген чектеген ишенимимди жеңдим. Мен миллион жылдын ичинде да кыялымда боло албай турган адамга жөөкүлүккө айланып бараттым. Окуянын жыйынтыктоочу бөлүгү. Эркиндикке алып барган 84 километр. Буга чейинки жашоомдо чуркоо мага таптакыр чоочун жана жагымсыз нерсе катары сезилчү эле. Бирок чуркоо адатын калыптандыра баштагандан бери болгону 30 күн убакыт өткөндөн кийин баарын кошкондо өмүрүмдөгү биринчи 84 километр аралыкты чуркап өттүм. Бир жолку эң узун чуркоом 9 километр 600 метр болду. Мен мактануу үчүн Джонго телефон чалдым. Досум мен үчүн абдан сүйүндү. Ал дайыма мени планканы көтөрүүгө мажбурлоого аракеттенгендиктен ошол эле жерде мага кезектеги чакырыкты таштады. Джон мени жетишээрлик жакшы билчү. Ошондуктан ал учурда менин эмоционалдык абалдын чокусунда турганымды жана кандай гана чакырык болбосун кабыл алууга даяр экенимди түшүнгөн. Хел, сага ультрамарафондо чуркоого эмнеге болбосун? Эгерде сен 42 километрди чуркап өтүүгө даяр болсоң, 84 километрди да чуркап өтүүгө даярсың. Джондун логикасы мына ушундай кызык болчу. Мен ойлонуп көрөйүн. Бул жолу Джонго ойлонуп көрөйүн деп убада кылуу менен мен чындап эле ойлонуп көрүүнү айтып жаткам. Бул өзүм үчүн жаңы майданда андан ары өсүү идеясы кызыгуумду ойготту. 84 километр чуркап өткүм келди. Балким Джондун айтканы туурадыр. Эгерде мен 42 километрди чуркап өткөнү жүргөн болсом, анда 2 эсе көп аралыкты деле чуркап өтө алат болушум керек. Башкача айтканда, эгерде мен 6 жуманын эле ичинде 9 километр 600 метр аралыкты чуркап өтө алсам, алдыңкы катар кайрымдуулук фондунун жыл сайын өтүүчү кайрымдуулук чуркоосуна чейин дагы жарым жыл бар. Көрсөткүчтү дагы бир аз жогорулатып,
84 километрге эле түз багыт алууга эмнеге болбосун? Ал гана эмес, өзүмдүн эр жүрөк 2 кардарымды да мени менен бирге чуркоого көндүрдүм. Кийинки жарым жылдын ичинде 760 километр чуркап өттүм. Анын ичинде 3 ирет 32 километрден бир жолкуда чуркадым. Өзүмдүн сүйүктүү кардарларым Джеймс Хилл жана Фиван Валенсия, ошондой эле эски курбум Алисия Андерер менен кездешүү үчүн өлкө ичинде көп жолу сапарда жүрдүм. Биз төртөөбүз Атлантик Ситиде боло турган марафондо чуркоону пландап жүргөнбүз. Джон күчүнүн жетишинче бизге колдоо көрсөттү. Бирок кандайдыр бир логистикалык көйгөй пайда болду. Атлантик Сити ультимарафон өткөрүүгө ылайык эмес дешти. Бизге импровизациялоого туура келди. Биз променада таңкы 3:30 кездештик. Биздин алдыбызда биринчи 42 километрди официалдуу марафонго чейин чуркап өтүү милдети турган эле. Андан кийин официалдуу чуркоого катышкан башка марафончулар менен чогуу чуркоо керек эле. Бул кандайдыр бир сюрреалисттик нерсе болчу. Төртөөбүз тең чексиз толкунданууну, коркуунун, адреналиндин арсар болуунун аралашмасы сыяктуу сезимде турдук. Чын эле биз аны жасаган турабызбы? Эгерде ай жарыгыраак тийгенде муздак октябрдын абасынан өзүбүздөн чыккан демди көрө алмакпыз. Кандай болсо да биздин жолубуз бир топ жакшы жарыктандырылып турган. Анан биз чуркап жөнөдүк. Бир буттун артынан экинчи бутту таштап, кадам артынан кадамды таштап биз алдыга чуркап бара жаттык. Биздин ошол күндөгү ийгилигибиздин ачкычы алдыга карай кыймылдоо болот деп алдын ала сүйлөшүп алдык. Бир бутубуздун алдына таштай албай калганга чейин алдыга карай кыймылдап бара жаткан чагыбызда акыр аягында жете турган жерибизге жетүүгө баардык мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. 6 саат 5 мүнөт өткөндөн кийин көп учурда өз ара жардам берүүнүн жана биздин топтун коллективдүү жоопкерчилигинин аркасы менен бир бүтүн нерсе катары биринчи 42 километрди чуркап өттүк. Бул төртөөбүздүн ар бирибиз үчүн чечүүчү учур болчу. Себеби бул 42 километр аралыктын артта калганынан эмес, ички бекемдик болбосо, калган 42 километрди чуркап өтүүгө өзүбүздү көндүрүүгө мүмкүн болбойт эле. 6 саат мурда биздин ар бир клеткабыздан сезилип турган толкундануу, азапка салган ооруу, чарчоо жана психологиялык чаалыгуу менен алмашты. Биздин азыркы учурдагы физикалык жана психикалык абалыбызды эске алуу менен жетишкендигибизди дагы бир жолу кайталоо үчүн зарыл нерсе бизде азыр барбы же жокпу таптакыр түшүнүгүбүз да жок эле. Бирок биз жасай алдык. Жалпысынан алганда, чуркоону баштагандан 15,5 сааттан кийин Джеймс, Фавиан, Алисия жана мен баарыбыз бирге 84 километрдик марафонду чуркап өттүк. Бутубуздун артынан бутубузду таштап, кадам артынан кадам таштап чуркап бараттык. Басып бараттык. Аксап бараттык. Ал эми финишке жакын калганда, чындыгын айтканда дээрлик жөрмөлөп калдык. Фиништин ары жагында бизди эркиндик, бизден эч ким эч качан тартып ала албай турган эркиндик күтүп турган. Бул өзүбүзгө койгон чектөөлөрдөн болгон эркиндик эле. Албетте, машыгуулардын аркасы менен биз баарыбыз 84 километрди үзгүлтүксүз чуркап өтүү мүмкүн экенине ишенүүгө өзүбүздү мажбурладык. Бирок биздин эч кимибиз жүрөгүнүн түпкүрүндө чындыгында чуркап өтө алабыз деп эсептеген эмес эле. Биздин ар бирибиз акыр аягына чейин коркуу жана өз күчүнө ишенбегендик менен күрөштүк. Бирок финиш сызыгын кесип өтүп жатканда ар бирибиз өзүбүзгө баа жеткис сыйлык бердик. Бул жеңиш коркуулардан, шектенүүлөрдөн жана өзүбүзгө койгон чектөөлөргөн эркиндикти берди. Так ошол убакта бул эркиндик сыйлыгы бир уч тандалгандарга эмес, ар бир адамга жана баардык адамдарга жеткиликтүү экендигин аңдап түшүндүм. Ал сыйлыкка комфорт аймагынан чыгууга, ошентип өсүүгө, өз мүмкүнчүлүктөрүбүздүн чегин кеңейтүүгө, мурун жасап жүргөнгө караганда көбүрөөк жасоого мажбурлаган чакырыкты кабыл алууну чечкен убакта жете алабыз. Ал эми бул чыныгы эркиндик болуп эсептелинет. Сиз чыныгы эркиндикке даярсызбы? Жашоону трансформациялоочу 30 күндүк сыйкырдуу таң программасы ал жөнүндө толугураак кийинки баптан баяндап берем. Өз эрки менен коюп алган чектөөлөрдөн арылууга мүмкүндүк берет. Мунун аркасы менен жашооңузда каалагандай боло аласыз. Жасаңыз келген нерсени жасай аласыз жана ээ болгуңуз келген нерсеге ээ боло аласыз. Анан бул нерсе
Сиз мүмкүн деп эсептегенден да тезирээк болуп өтөт. Сыйкырдуу таң жашоонун өзгөртүүчү күнүмдүк адат. Ал жасап көргөн ар бир адамга биринчи күндөн баштап жакканы менен аны 30 күн бою жасоого өзүңүздү мажбурлоо үчүн жана калган өмүргө жете турган ылайыктуу адатты калыптандыруу үчүн сизге туруктуу чечкиндүүлүк жана ийгиликке болгон чоң ишеним керек болот. Бирок ушул 30 күндүн ичинде качандыр бир каалаган жана жашоодон күткөн нерселердин баарын жаратуу үчүн болууга милдеттүү болгон адам болуп каласыз. Айтыңызчы, башка дагы кандай нерсе ушунчалык кызыктуу болушу мүмкүн?